саламатсызбы? Бүгүн биз омуртканын саламаттыгын сактоо жана бел оорусунун алдын алуу үчүн коопсуз, эффективдүү көнүгүүлөр комплексин сунуштайбыз. Бул комплекс омуртканы мобилдештирет, өзөк жана жамбаш булчуңдарын бекемдейт, дене тартибин оңдойт. Жалпы коопсуздук эскертмелер: көнүгүүлөрдү жай жана көзөмөлдөп аткарыңыз, ооруну күчөтпөгөн диапазондо иштеңиз, демди кармабаңыз, күч учурунда дем чыгарып, баштапкы абалга кайтканыңызда дем алыңыз. Биринчи көнүгүү: тизелерди сол оңго түшүрүү. Белди жумшак ротациясы. Баштапкы абал: аркаңызга жатыңыз, тизелер бүгүлгөн, тамандар жана тизелер бирге, колдор капталга сунулуп, алакандар ылдый. Дем чыгарганда тизелерди жай солго түшүрүңүз, ийиндерди жерден ажырабасын. Дем алганда ортого кайтып, оң тарапка кайталайсыз. Кайталоо 20 жолу, оңго 10 жолу, сол тарапка 10 жолу. Пайдасы: бел омурткасын жумшак мобилдештирет, сакреолак аймакты чыңалууну бошотот, кыймылдан кийин жеңилдик берет. Экинчи көнүгүү: түз бутту көтөрүү. Бир бут менен. Баштапкы абал: жатып, бир бутту тизеден бүгүлгөн, экинчиси түз. Соончокту алдыга узатып, таманды өзүңүзгө тартыңыз. Белди жерден көтөрбөй кармаңыз. Аткаруу: прессти тартып, түз бутту тизени бүкпөй 45-60 градуска чейин көтөрүңүз. Жай түшүрүңүз, андан соң бутту алмаштырыңыз. Кайталоо ар бир бутка 10 жолудан. Пайдасы: сан алдыңкы бөлүгү жана жамбаш ийилгичтерди бекемдетет, төмөнкү пресстин контролу күчөйт, белге түшкөн күч азаят. Үчүнчү көнүгүү: тизелерди ичкери түшүрүү. Буттар кең коюлуп. Баштапкы абал: жатып, тизелерди бүгүлгөн, тамандарды мүмкүн болушунча кең коюңуз. Колдор капталда. Бир тизени ичкиге, экинчи бутка карай түшүрүп, ортого кайтыңыз. Андан экинчи тизе менен кайталайсыз. Кайталоо ар бир тизеге 10 жолу. Пайдасы: жамбаш муундарын мобилдештирет, ички сан булчуңдарын жумшартат. Төртүнчү көнүгүү: капталды созуу. Буттар жана колдор бир тарапта. Баштапкы абал: жатып, тизелер бүгүлгөн жана бирге, колдор баштан өйдө же капталга сунулат. Тизелерди солго түшүрүп, ошол тарапка 2 кол менен жетип созулуңуз. Андан соң оң тарапка кайталайсыз. Узактыгы ар бир тарапка 20 секунд. Пайдасы: белдин каптал фасциясы, кабыргалар аралык ткандар, жамбаш аймагы созулат, дене тартибин жеңилдетет. Бешинчи көнүгүү: ич пресsti үчүн майда бурулуу. Баштапкы абал: жатып, тизелер бүгүлгөн, тамандар жерде. Белди жерге кысып, кабыргаларды жабуу сезимин түзүңүз. Колдор төштүн үстүндө же кулак жанында. Дем чыгарганда кабыргаларды жамбашка жакындатып, көкүрөк бөлүгүн ылдыйдан бир аз көтөрүңүз. Моюнду тартпаңыз. Дем алганда кайтыңыз. Кайталоо 10-15 жолу. Пайдасы:
түз ич булчуңу коопсуз бекемделет, белдин стабилдүүлүгү жогорулайт. 6 көнүгүү көкүрөк бөлүгүнүн бурулуштары. Баштапкы абал жатып, буттар түз жана бир аз ача, колдор капталда, алакандар өйдө. Оң алаканыңыздын деңиңиздин үстүнө сол тарапка жай сунуп, көкүрөк бөлүгүн буруңуз. Баштапкы абалга кайтып, сол кол менен кайталайсыз. Кайталоо 20 жолу, ар бир тарапка 10 жолудан. Пайдасы: көкүрөк омурткасы мобилдешет, моюн бел аймагындагы ордун толтурган чыңалуу азаят. Жетинчи көнүгүү 45 градуста көтөрүлгөн бут менен тартуу жазуу. Баштапкы абал жатып, бир бут тизеден бүгүлгөн, экинчи бут 45 градуста көтөрүлгөн, таманы өзүңүзгө тартылган. Көтөрүлгөн бутту тизеден жана жамбаштан бүгүп, тизени көкүрөккө жакындатыңыз. Дем чыгарганда бутту түздөп алдыга узатыңыз. Анан бутту алмаштырыңыз. Кайталоо ар бир бутка 10 жолу. Пайдасы: жамбаш ийилгичтери, квадрицепс жана төмөнкү пресс координацияда иштейт, белдин контролу күчөйт. Сегизинчи көнүгүү бутту бутка кайчылаштырып, капталга түшүрүү. Баштапкы абал жатып, оң бутту сол сан үстүнө кайчылаштырып коюңуз, же тескерисинче. Кантип аткарылат? Буттарды бирге сол тарапка түшүрүп, белдин жана сан сыртындагы ткандарды сезим менен созуңуз, анан оң тарапка. Кайталоо ар тарапка 10 жолдан. Пайдасы: глютеус медиус, пироформис жана белдин латералдык структуралары созулат, седалищный нерв аймагындагы чыңалуу азаят. Тизени көкүрөккө тартуу, белдик бурулуш. Баштапкы абал жатабыз. Бир тизени көкүрөккө тартып, 1-2 секундда кармап бошотуңуз. Ошол бутту түздөп, денеден аша солго, оңго жай өткөрүп, белди жумшак буруңуз. Баштапкы абалга кайтып, бутту алмаштырыңыз. Кайталоо бардыгы 20 кыймыл, ар тарапка 10 жолудан. Пайдасы: белдин декомпрессиясын, паравертербалдык булчуңдардын тонусун төмөндөйт.